Hello, welcome to our English course. Today we're going to talk about adjectives again. If you are ready, let's start. Demek, adjectives бул сынатоштор. Өткөнкү сабакта айтканыбыздай эле. Демек, ошол сабакка бүгүн практика катарында бир нече англис тилиндеги сын атоочторду жаттайбыз. Анда бүгүнкү сабагыбызга кунт коюу менен угуп, жана ошондой эле жаңы сөздөрдү сөзсүз түрдө жаттап алыңыздар. Бул сөздөр бизге аябай керек болот. Демек, англис тилин үйрөнүп жаткан beginner, баштапкы деңгээлдеги студенттер үчүн эң негизги жана көп колдонулган adjective сынатоочторду жаттоо маанилүү. Бул сөздөр күнүмдүк турмушта жана жазуу тилинде колдонулат. Ошондуктан аларды билүү, тилди түшүнүүгө жана өз оюңузду эркин билдирүүгө жардам берет. Анда adjectives сынатоочторду жаттоону баштадык. Биринчи, basic adjectives, негизги сынатоочтор. Булар кайсылар? Big, чоң, small, кичинекей, tall, узун, short, кыска, fast, ылдам, slow, жай, good, жакшы, bad, жаман, happy, бактылуу, sad, кайгырган. Демек, булар basic adjectives болду. Демек, кийинки adjectivesтерге өтөбүз. Hot, ысык, cold, суук, young, жаш, old, кары, new, жаңы, old, эски. Байкасаңыздар, old эки түрдө келип атат. Биринчисинде кары, экинчисинде эски. Демек, бул сынатоочту биз адамдарга жана жаныбарларга карата колдонгондо кары деп которобуз. Ал эми нерселерге, буюмдарга карата колдонсок эски деп которулат. Beautiful, сулуу, ugly, жаман, easy, оңой, difficult, кыйын, татаал деген маанини берип калат. Демек, кийинки adjectives булар түстөргө байланышкан adjectives'тер. Мисалы үчүн red, кызыл, blue, көк, green, жашыл, yellow, сары, black, кара, white, ак. Кийинки сынатоочтор feelings and emotions, эмоциялар жана сезимдерге байланышкан сынатоочтор. Мисалы үчүн angry, ачуулуу, excited, кубанган, tired, чарчаган. Мисалы үчүн I am tired, мен чарчаганмын. He is tired, ал чарчаган. Bored, зериккен, surprised, таң калган, nervous, нервдешкен. Кийинки сынатоочтор size and shape, өлчөм жана формаларды билдирген сынатоочтор. Мисалы үчүн round, тегерек, square, квадрат, long, узун, wide, кең, narrow, жука, тар. Демек, кийинки сынатоочторго өтсөк, time related, убакытка байланыштуу сынатоочтор. Мисалы үчүн early, эрте, late, кеч, soon, жакында, yesterday, кече, today, бүгүн, tomorrow, эртең. Qualities of people, адамдардын сапаттарын билдирген сынатоочтор. Мисалы үчүн kind, боорукер, polite, сылык, маданияттуу, rude, орой, honest, чынчыл, lazy, жалкоо, hard working, эмгекчил, friendly, достук, дружелюбно деп которулат, орусча которулганда funny, күлкүлүү. Кийинки сынатоочторго өтсөк, эми common descriptions, жалпы сүрөттөмөлөр. Мисалы үчүн clean, таза, dirty, кир, strong, күчтүү, weak, алсыз, rich, бай, poor, кедей, bright, жарык, dark, караңгы. Эмне үчүн бул adjectives'терди жаттоо керек? Биринчи, алар күнүмдүк сүйлөшүүлөрдө көп колдонулат. Экинчиден, адаттагы объекттерди, адамдарды жана абалдарды сүрөттөп жатканда жардам берет. Үчүнчүдөн, алар англис тилинде жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүүдө маанилүү роль ойнойт.